Assalamu алейкум кыргызстандыктар, Россияда эмгек кылып жүргөндөр. Бүгүн 29 май 2024 жыл. Кыргызстан Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн майрамы. Бардык куралдуу күчтөрдү кызмат кылып аткан, кызмат кылып бүткөн, пенсияга чыккан куралдуу күчтөрүбүздү куттуктайбыз. Алла Таала куралдуу күчтөрүбүзгө өзү күчтүүлүк, бекемдүү берсин. Майрамыңар куттук болсун бардыңарды. Алла Таала силерге күч, кубат, ийгилик берсин. Алла Таала Кыргызстаныбызды армиясы эң күчтүү армиялардан кылсын дүйнөдө, и Средняя Азияда. Майрамыңар бардыңар куттуу болсун кыргызстандыктар. Көбүрөөк дуа кылайлык. Кыргызстан армиясы күчтүү болуш керек. Кыргызстан армиясы эң алдыңкы армиялардан болуш керек. Неге дегенде азыр көрүп атасыңар, дүйнө өтө кооптуу болуп калды. Алла сактасын. Неге буну сүйлөп атам? Азыр канча бир өлкөлөрдө согуш болуп атат. Армиясы күчсүздүктөн кыйналып калып атат. Бизде согуш болбосун, Средняя Азияда, дүйнөдө. Амин. Президент Садыр Жапаров Нуркожоевдун командасы өтө катуу иштеп атат ушул жөнүндө. Армия күчөйүп атат. Дагы күчөйүш керек, өзүбүздүн технологиялар болуш керек. Кыргызстан улуттуу оружиялары болуш керек. Болот бул, Кудай берсе, дуа кылайлык. Неге буну сүйлөп атам? Мен Кыргызстанда төрөлгөнмүн. Кыргызстан үчүн күбөм. Мага бир сом бербейт, бир сом албайм. Сүйлөгөн сөздөрүм мындай Кудай үчүн сүйлөп атам, жүрөгүмдөн чыгарып, патриоттук. Жакшы көрөм төрөлгөн жерим. Менин каным төгүлгөн да. Сүйлөштөн максат ушул да. Ошон үчүн көбүрөөк дуа кылайлык. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Армиябыз күчтүү болсун, экономикабыз эң күчтүүлөрдөн болуш керек. Мына 2-3 күн болуп калды. Акылбек Жапаров сүйлөдү, президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоев сүйлөдү. 2030-жылга чейин дейт, 30 миллиард доллар болуш керек дейт. Кудай буйрса, ушул 30 миллиард доллар болса биздин бюджетте, оборот Кыргызстанда, ВБ. Бул иммигрант деген калбайт, Кудай буйрса. Мен көп нелер айттым видеолорумда, дуа кылайлык. Кыргызстан өлкөсү 5-10 жылда ушул кетиште, Кудай буйрса, 5-10 жылда иммигрант калбайт, Кудай буйрса. Может калышы мүмкүн какой-то бир частый да, может бизнесмендер, бизнес кылып койгондор калышы мүмкүн, дагы билбейм. Бул 30 миллиард деген деле Кыргызстан чоң бюджет болот. Кыргызстан чоңоюп атат, эл көбөйүп атат, өнүгүп атабыз, Аллага шүгүр. Башка өлкөлөргө барсаң, мисалы Россия, Европанын төрөлүш жок. Мындай эрге тийиш жок, эр алыш жок, ошондой жок болуп атат да. Неге буну сүйлөп атам? Бизде Аллага шүгүр Кыргызстаныбызды динибиз, эмнебиз бизге жакшы жол берип атат, салтыбыз да. Ошодон себептүү мына өтө мындай төрөлүш жакшы болуп атат, элибиз жакшы. Эми бар мындай ажырашкандар, эми тагдыр келбей калгандар, какой-то бир причина менен ажырашып аткандар бар. Олорго эми ийгилик тилеп калабыз. Туугандар, дагы айтам, видеону тараткыла. Бүгүн Кыргызстан армиясы, Кыргызстан аскерлери дагы бир жолу куттуктаймын. Алла Таала силерди үй бүлөңөргө рахмат. Ошол силер чек араны коруп атасыңар, Кыргызстанды коруп атасыңар. Кыргызстандын ичинде биз тынч жатабыз да. Тынч, спокойно жатабыз. Алла силерден разы болсун. Куттуктайбыз. Комментарийге пикириңерди жазып, каналыма катталгыла.